Bayaniler машинасы. Катчан ашыгычы? Bayaniler скорый полный кетет атат. Bayani машиналардан 2та. Аркада дагы бир так калып кетти. Артыда КамАЗ келип атат. Алдыда мына Bayaniler машинасы. Урус катта болуп атат, кегиле туугандар. Урус катта болуп атат, туугандар, кегиле. Биз ham урушка кеттабыз. Кегиле туугандар. Тез келсеңер, бой! Тез кегиле. Мына Bayaniler каптары кетат. Баткен облусунда жайгашкан чегара бөлүгү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Кыргыз-тажик мамлекеттик чегара тилкесиндеги өткөрүү жайлары штаттык режимде иштеп жатат. Тажикстан тараптан ок атуу токтоду. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы билдирди. Ушул тапта чегара тарапта абал салыштырмалуу туруктуу. Бирок кайсыл бир деңгээлде чыңалуу бар. Баткен облусундагы жайгашкан чегара тарамдар күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Кыргыз-тажик мамлекеттик чегара тилкесиндеги өткөрүү жайлары штаттык режимде иш алып барышууда деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, бүгүн түнү саат 12:40 чамасында Баткен районунун Жака Өрүк аймагында белгисиз адамдар Баткенди көздөй бара жаткан кыргызстандыктын автоунаасын таш менен койгулагандыгы айтылган. Ошол эле адамдар андан соң Тажикстандын аймагын көздөй кирип кетип иш жашырган. Автоунаанын ичинде отурган адамдар жабыркап, автокөлүктүн маңдайкы жана каптал жагындагы айнектер талкаланып кеткен. Болжол менен 1 сааттан кийин Тажикстандын Көчө Карын дарабынан кишилер Баткенден Көкташ айылын көздөй кетип бара жаткан дагы бир кыргызстандыктын автоунаасын таш менен аткан. Анында маңдайкы айнеги сынган. Болжол менен 2:40-та Тажикстандыктар Дахим аймагындагы кыргызстандыктардын үйүн ташка алган. Ал жерге барган кыргызстандык чегарачылар менен милиция кызматкерлери Тажикстан тараптан ок атууга туш келген. Чегарадагы күч түзүмдөрүнүн иш-аракетин Баткен облусунда жүргөн чегара кызматынын төрагасынын 1-ордун басары Башкы штабтын башчысы полковник Абдикарим Алимбаев координациялоодо. Ал эми Баткен облустук милициясы унаалардын талкаланышы боюнча факт каттоого алынганын билдирди. Мындан тышкары түнү менен милиция кызматкерлери Көкташ айылынын тургундарын ошол эле жердеги орто мектептин имаратына көчүрүшкөн. Орто Боз айылынын Жака Өрүк аркылуу өткөн Ош Баткен Исфана жолу ачык экени жана автоунаалар тоскоолдуксуз өтүп жатканы айтылды. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан. Адамдар жыйылып, машина көп, таңамал, саат 4-тен адам көп, жол амандан жол ачык болсун дейм. Елдер жыйылып, ушуга даярданып атат. Бир болсо Аксай жакта болуп атат да уруш. Плюстеле болсо болду да. Плюстен аякта болуп атат жана бир болсо адамдар өлүп чыгып кетип атат. Eşikte adamlar var ne kadar? Polisler ötüp ketdi hozir meni tüp. Tajiklar ham qirg'izlar ham jo'q polislar. Mayta biroq mashinalar turadi. 388 numara